Разия Атамкулова Москва академиясынан психологияны бүтүргөн. Бала тарбиясы китебинин автору. 2023 жылдын мыкты балдар психологу. Береке айым республикалык онлайн мектебинин спикери, блогер, 5 баланын энеси. Разия Атамкулованын бала психологиясы жана тарбиясы тууралуу жеке курстарына жазылып окусаңыз болот. Азыркы заманда Z мууну деген бир жаңы нерсе чыкты да. X, Y, Z мууну деп, Z муунун өзгөчөлүктөрү кандай? Негизи бул бар нерсеби? Буга биз кандай карашыбыз керек? Анан Z мууну кайсы курактан кайсы куракка чейин кошулат? Z мууну деп азыр баары айтып атышат, бирок кээде биз маалыматты ылгашыбыз да керек болуп калат. Z муун дегенде баланы эрке талтаң өстүрүш керек деген да таңоолоо бар. Ушул пикирди бир аз ислам призмасы менен карашыбыз керек болуп калат. Себеби ата-эне балага тарбиялоочу катары, жол көрсөтүүчү, туура багыт көрсөтүүчү катары милдеттей жоопкерчиликти алат. Ошондо Z муун негизи эми илим жагындагы мына психологдор жана генетиканы изилдегендер 2000-жылдан бери төрөлгөн балдар мына генетикалык мутация деп коет да. Генетикада адам барган сайын эстүү болуп, барган сайын мээси курчуп кете берет дейт. Ошондо азыркы 2000-жылдан берки балдар өзгөчө Z муун деп атат. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул 5 жаштагы, 6 жаштагы балада 30, азыр биздин 30 жаштагы акыл эсибиз бар экен. Ошого жетет. Чын азыр биз балдар көп нерсеге башы жетүү эле мындай кылбадыңызбы? Аны биз ошол убакта башы аны ойлогонго дареметибиз жетпейт. Азыр мен 15 жаштагы кызым мага ошол психологияда мындай кылыш керек да, андай кылыш керек да деген нерсени үйрөтөт. Ошого баш жетет. Ошого мен андай учурда 9-класс мен эстей албайм. Мен анда алгебрадан башка эч нерсени билбейт элем чындап элечи. Барган сайын чынында 2000-жылдардан бери генетика жаңыланып атат. Ошого жараша балдардын аң сезими, анан сезимталдуулук балада аябай күчөп атат. Буга себеп не? Бул генетиканын эле адамдын укум тукумунун эле кайталанып келатышы бул. Могу технократия, бир гаджеттердин таасири. Алардын дагы таасири бар, бирок кыйыр түрдө. Себеби бала биз азыр тез өнүгүп атканда телефондон эле бардык нерсени көрүп атат, ооба, бардыгын окуп билип атат, бирок бул үстүрттөн. Биз мисалы Инстаграмда деле 40 секундда берип атабыз. Жана тогот эле жерин 4 абзацты окуп барган сайын сабырдуулук, терең ойлонууга сабыр жетпей баратат. Чоң адамда деле анан жаш балдар поверхностный деп коет. Үстүрттөн компетенттүүлүккө жетпей калган деңгээлде билим алып атышат да. Анан ошондо бул Z муундун өзгөчөлүгү деп атат. Эми биз карап көрүшүбүз керек дагы бул дин аалымдары, психологдор, башкалар биригип туруп ушул балдарга кантип биз туура тарбияны беребиз деп кеңешип туруп, жол жобосун, методикасын иштеп чыгышыбыз керек. Алардын багытына карап туруп, берүү ыкмасын тандашыбыз керек болуп калат да. А бирок бизге окшоп алар аткаруучу эмес. Отур десең отур, тур десең тур, апаң айтса болду, макул деп жүрө берет элек биз деген жанагы эле биз мурда кыргыз атты эшек менен эле жүргөн азыр Lexus'ду ким коюптур деген эле сөз да. Биз шартка карата Аллах Таала берген мүмкүнчүлүктөрдү, себептерди колдонуп туруп, алдыга умтулуу, жакшы ниетти коюп, ошону жарата билүү. Телефонду колдонуп, сабакты окуу сонунда. А мурда антип апалар окуган эмес, алар телефон болсо окуйбу? Негизичи. Биз шартка жараша, ситуацияга жараша алдыга өнүгүү, жакшылыкка кадам таштоо дегенди билдирет. Анан Z муундун ушул жактарында карап, эске алып, анан балага ушул Z муундун дагы бир өзгөчөлүгү илим билимди дароо кабыл алат. Аябай сезимтал. А биз ошонун жанында артта калып атабызга. Апа мындай эмне, апа андай эмне, билбейбиз дагы өзүбүздү баягы уят болобуз. Көп сүйлөө, эмнени айтып атасың? Сүйлөбөчү нары деп коебуз. А биз ошондон ашып түшүп, алардын алдында билимдүү болушубуз керек негизи. Же билбесек бул уят эмес. Билбейт экенмин. Өткөн айты логарифма деген эмне эле апа дедиле. Мен аны алгебрада унутуп калдым. Билет элем балам, бирок логарифманы унутуп калдым. Гуглдан карайлы деген бул чынчылдык. Логарифма мындай деп жалган сүйлөсөм дагы туура келбейт. Чынында билбейм. Унутуп калгам. Сен тактагын, мен эсимден чыгып калган, канча жыл өттү десем, аха деди. Болду, биз багытты берели балага. Ал жаңы мээси менен логарифманы үйрөнүп өзү казып алат. Көп сүйлөбөй, логарифмага ким коюптур? Өзүңчө элестип болуп кетесиң десең дагы туура келбей калат. Ушул жагы бар да, биздин эгоизм жол бербейт. А бирок балдарыбыз жетик, эстүүрөөк болуп атат. Аны биз кабыл алгыбыз келбей атат. Ушул дагы Z муундун бир өзгөчөлүгү болуп
баратат да. Азыр сиз айтасаңыз, Али Разилов анкын бир сөзү эске келди. 6 жашка чейинки балаңар менен ойногула, 16 жашка чейинки балдарыңар менен достошкула, 16дан кийин кеңешкиле дейт да. Бул аябай оор маселе. Себеби ким баласын чоңойтуп, кичинесинен чоңойтса, ал бизге бала ойдон кала берет. Бала позициясында. Мен мисалы кызым менен кеңешкенге, мен нафсимди жеңишим керек, боюм кичиретишим керек, кызым не кылалы деп сураштын өзү Оор. оор. Биз түшүшүбүз керек өзүбүздүн тактыдан, кызым не кылалы, ошентип атасыңбы? Андан көрө, кызым, мындай кылабыз. Мындай аткар. Сенен ким сураптыр? Мен айтканын кыл, себеби биз чындап эле тажрыйбабыз көп. Катаны азыраак кетиребиз. Сен айткандан көрө мен айтканын кылып кой, бирок ал менин кызымды өнүктүрбөйт. Аны чоң адам катары өзүн сынап көргөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Жана дайыма ошондой бирөөнүн жетекчилигинде жүргөнгө үйрөтүп коет дагы, ал кийин бир жерге менен бөлөк чыкканда эмне кылышын билбей калат. Себеби эң жакшы тарбия биз жокто дагы бала өзүн өзү эптей алган тарбия деп коет да. Ошого алдынан эле өз алдынчалык эми бардык нерсенин алтын ортолук, золотая серединаны балансты сактоо керек. Ушул балансты сактоо аябай көп билимди талап кылат. Ал жактан караш керек, бул жактан караш керек, тазалап көрүш керек, мынтип көрүш керек. Анан ошону эң жакшысы биз азыр телефондордон көп сабактарды кулакка салып коелу, идиш жууганча көрсөк, апаларга аябай сонун информация, маалыматтар болуп атат. Ар бир убактыбызга, секундабызга жооп беребиз. Ошону пайдалуу. Анан бизде 14-15 жылда эле бала бизге багынып турат экен. Ошол учурда туура пайдаланып калалы, колдон келишинче ниетти коелу, жакшы нерсени Аллах Таала себепчилер берип коет, ошолорду чечим бизден колдонолу демекчимин. Анан бардык апалар баласы үчүн эң мыкты апалар. Апада эгер мен жакшы тарбиялай албай жатам деген болсо, ошол апа жакшы апа болот. Себеби мен жакшы тарбиялай албай атам го деген ичинде намысы бар, бийири бар адам гана ошентип ойлонот. Анда сиз жакшы тарбиялай албай жатасыз эмес. Сизде ошо бир аз кемчиликтер болушу мүмкүн, дагы кошумча билим алыңыз демекчибиз.